Атаң ушул жерде жатпы? 93-жылкы бала. 8 балам бар, өзüm 38 жаштамын. Менин жолдошумду эшиктеш кошунабыз өлтүрүп койгон мыкачылык менен. Кошунам Кеңешбек уулу Эламан. Ушул дарбазаны тарактатып ачкыла дегенде, ачкан эмес, ачкыла деп кайрадан тарактатканда, нар жактан чыгып, бияктан ичкериден апасы чыгып, үчөөлөп мен жолдошумду уруп өлтүрүп койгон. Ушул мына заборго киргенде урган, бирок кайрадан забордон сүйрөп чыгып туруп, сыртка мынал жакка таштап койгон. Атаңы кандай абалда көрдүң эле бул жакта? Эмне болуп жатыптыр? Беттери канап жатыптыр. Эмне болуп кантип көрүп калдың? Мен тээ жактан мал айдап жүрдүм эле, уруп атканын көрүп калдым. Уруп атканын? Ким уруп аткан? Үчөө уруп аткан. Менин жолдошум бир колду болгондугунан пайдаланып булар уруп өлтүрүп койгон. Бул жерде эч кандай адамдын адилеттүүлүгү жок. Биз окшогон бейбечараны кандай кылып кордоп атышат? Азыр сүйлөй албаганын себеби да ушул. Ушул үкам киши колду болуп, ит өлүгүндөй өлтүрдү. Ne munçalga akvalga gelsem, ana ek kan çıkıldı ürüştüm vardığın. Oşol üreyken menen çıkıp bir koydu, onun balası çıkkanın bir bilem ondan başka. Ben sana gelip yatkanın bilem de koydu. Urp oydan sot karavaya koydu da. Эмне кылмакмын? Бул турмуштун оор жашоосуна чыдап, ыйлаганда ыйлайт экенмин, сыктаганда сыктайт экенмин. Айрыкча менин мына ул балам мен жолдошумдун больницада жатканын көргөн. Ушул балам жүрөп өзөт. Атамды тап кел, атам алып кел, атамды больницадан качан алып келесиз апа деп ушуну сурайт. Атаң билесиңби? Атам эле. Аты ким атаң? Атам ата. Көнөк атам ата. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, сиздерге сапаттуу стоматология кызматтарды көрсөтөбүз. Тиш агартуу, тиштерди калыбына келтирүү, мүлктөрдү дарылоо, металлокерамика, диоксид циркон, винер, имплантация, бюгел протез, квадротия акрифрем, акрил жана тишти оорутпай алып салуу. Сиздерди 7 жылдык стажы бар доктор жана дарыгерлер тобу дарылайт. Ошол эле учурда 1 жылдык кепилдиги да берилет. Биз дем алышсыз иштейбиз. Биздин дарик Москва шаары. Бизди социалдык тармактардан же жөн эле Ваштомай Москва деп издесеңиздер да болот. Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакыт жашоону улантыңыз. Саламатсыздар, урматтуу Адыл Жолу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Алай районунун Кызылай айылындабыз. Бул жакта мындан 3 ай мурун үрөө учурган окуя катталган. Сот адилеттүүлүгүнө жетиш үчүн бул жактын тургундары атайын мага кайрылышты. Мен элдин үнүн угуш үчүн Алай районуна келдим. Кызылай айыл өкмөтүнө. Айылдагы бейпил жай турмуш өтүп жатат. Бул жакта 44 жаштагы 8 балалуу мырза 3 ай мурун өзүнүн кошунасы тарабынан каза болгондугун айтып кайрылышты. Бул болсо ошол каза болгон 43 жаштагы инсандын баласы, үй бүлөсү. Эже кандайсыздар? Абдан жаман окуя болуптур. Кайрат кылыңыздар. 8 бала менен өзүңүз жалгыз калыптырсыз. Анан мен сиздин үнүңүздү угуш үчүн атайын Оштон келдим. Сотторго нааразы болуп туруп, үнүмдү билдирейин дедиңиз эле. Мен келдим.
Айтып берсеңиз эже, алгач окуя эмне болду? Сиз кимсиз? Өзүңүздү тааныштырып туруп, анан кийин окуядан айтып бериң да. Саламатсыздарбы? Мен Алай районунун жашоочусу Курмушуева Гүлзина Жумабаевна. 8 балам бар. Өзүм 38 жаштамын. Тагайбеков Курманбек жолдошум 45 жашта. 77-жылы 1 декабрда туулган. 3 ай мурун менин жолдошумду бир эшикте айылдаш турган бир кошунабыз, эшиктеш кошунабыз өлтүрүп койгон мыкачылык менен. Менин жолдошум бир колунан экинчи топтоку майып эле. Майыптыгынан пайдаланып, менин жолдошумду уруп, зомбулукка салып өлтүрүп койгон. 8 бала менен калган. Кошунам Кеңешбек уулу Эламан. Эже 8 бала менен калдым деп атасыз. Балдарыңыздын улусу канча, кичүүсү канча? 8 баламын эң улусу 2-нчи курста окуйт. Ал кызым Бишкекте. Андан кийинки кызым Ошто окуйт. Ал дагы студент. Калган балдарым мен өзүмүн колумда. Калган өзүңүздүн колуңузда азыр 5 балаңыз бар экен бул жакта. Жашооңор кандай болуп атат азыркы? Айыл жериндеки жашоону билесиңер да, өзүңөр деле. Менин жашоом ушул. Үй жайым мына биздин үй жайыбыз ушул. Мен ушул үй жайда турам. Болгону биздин карап неме кылганыбыз ушул 2 гана малым бар менин. Мен эми мындан нары балдарымды кантип багам? Мен энемин бирок, мен эне болгонум менен атанын орду башка да. Бул ата деген эмне кылмакмын? Бул турмуштун оор жашоосуна чыдап, ыйлаганда ыйлайт экенмин, сыктаганда сыктайт экенмин. Айрыкча менин мына бул балам мен жолдошумун больницада жатканын көргөн. Ушул балам өзөт. Атамды тап кел, атам алып кел, атамды больницадан качан алып келесиз апа деп ушуну сурайт. Атаң билесиңби? Атам билем. Аты ким атаң? Атам ата. Курманбек атам ата. Силерчи? Билебиз. Атаң кандай болчу? Жакшы. Жакшы беле? Эми мындан аркы турмушуңузду кандай кылып өткөрөлү деп атабыз. Эми күч кубатты өзүңүзгө берсин. 8 балаңыз бар экен, бардыгы жакшы экен. Мен ушул пособие аласызбы, жөлөк пул алып атасызбы айыл өкмөт тарабынан? Мурун пособие алчумун. Азыр жөлөк пулга документ тапшырганмын, бирок ала элекмин. Балдарыма, пенсия балдарыма пособие жөлөк пул төлөп берген. Аны бирок ала элекмин. Аны 3 айдан кийин аласың деген, азыр ала элекмин. Азыр эми кайсыл жерде эме болгон, каза болгон эми күйөөңүз? Мына кошуна эле жерде каза болгондугун айтып атышат. Ошону көргөзүп бербейсизби? Мен жолдошуму ушул Кеңешбек уулу Эламандын дарбазасын көргөзүп берейин. Ошол эшигин астында эле дарбазасына барып такылдаткан моментте өлтүрүп койгон. Жүрүңүз ошону барып көргөзөйлү. Уруш. Ушул Кеңешбек уулу Эламандын мына ушул дарбазасына келген, мына ушул дарбазасына келип, ушул дарбазаны тарактаткан. Бул темир табылат. 8 баланын атасын ким таап берет? Атасын ким кайрадан жаратып берет? 8 баланын атасын ушул темирди тарактаткан үчүн зомбулукка салып өлтүрүп койгон. Эшикти эмнеге тарактатасың деп уруп койгонбу? Ушул дарбазаны тарактатып ачкыла дегенде, ачкан эмес, ачкыла деп кайрадан тарактатканда нар жактан чыгып, бияктан ичкериден апасы чыгып, Жороева улуккан чыккандагы эшикти баратаны ачканда, жеңге эмнеге ачпадыңар, мен жөн эле акама келдим деп айтканда,
нар жактан баласы чуркап келген дагы ошондо бул жерде апасы болгон, Эламандын аялы болгон Жазгүл, Эламан болгон үчөөлөп мен жолдошумду уруп өлтүрүп койгон. Мен эми мындай болгондо ушул мына заборго киргенде урган, бирок кайрадан забордон сүйрөп чыгып туруп сыртка мынал жакка таштап койгон. Ушул жерге таштаганын менин кызым Айганыш көрүп, менин кызым Айганыш көргөн дагы Айганыш ушул жерден алып кеткен менин кызымды. Өзүңүздүн кызыңызбы? Өзүмдүн кызым алып кеткен. Өзүмдүн кызым Айганышты Эламандын аялы Жазгүл үйгө барып чакырып келген. Уруп, зомбулукка салып, ушул жерге жаткырып койгон Курманбекти эч кандай тургузган эмес. Эч кимиси жардам берген эмес. Кайра ушул 2 жашар кичинекей кызды, Эламандын аялы Жазгүл чакырып келген. Атаң ана жерде жыгылып калыптыр. Ошону тургузуп кет деп, алып кет деп чакырып келген. Мына ушул кызым көргөн, ушул кызым айтып берсин, ушул кызыман сура. Бул эми өзүңүздүн кызыңыз да? Өзүмдүн кызым, ооба. Атаңы кандай абалда көрдүң эле бул жакта? Эмне болуп жатыптыр? Беттери канап жатыптыр. Беттери канап жатыптырбы? Сен кантип көрдүң атаңы? Уруп атканын көрдүңбү же эмне болуп кантип көрүп калдың? Мен тээ жакта мал айдап жүрдүм эле. Мал айдап жүрдүң. Анан эмне болду? Уруш жаңжалы болуп аткан, урушуп атканын угуп калдыңбы? Уруп атканын көрүп калгам. Уруп атканын? Ким уруп аткан? Үчөө уруп аткан. Үчөө? Анан сен атаңа болушканын келдиңби? Мен үйгө коркуп барып, апам чакырып келейин десем, апам жок экен. Үйдө апаң жок экен. Анан? Апам малга кетип калыптыр эле. Мен үйдө үкөлөм менен үйлөп отурсам, жеңем келиптир. Атмай. Жазгүл жеңем келиптир. Анерде атаңар жатат, алып келип алгыла деп. Андан мурун сен атаңы уруп атканын көргөнсүң. Көрүп коркуп үйүңө качып баргансың. Ооба. Атаң сен каерде жатканын көрдүң, кызым, айтып берсең? Мен анерде жатканын көрдүм. Кайда? Анерде. Көрсөтчү? Каерде жатыптыр атаң? Көмкөрөсүнөн жатыппы? Атаң ушул жерде жатпы? Эже айтып берсеңиз, забор нар жакта турат. Бул жака бирөө алып келдиби, жетелеп келгенби же эмне болуп келген? Бул жакта урушуп, ошол жолдошум экөө тарткылашканда, жолдошумун бир колу майып болчу, бир колу мындай катуу, өтө катуу кыймылдачу эмес. Болгону жолдошумун колу ушул боюнча мынандай гана болчу. Мынандай болуп жазылчу эмес. Жолдошумун колу только ушул гана боюнча мынтип чөнтөгө салып коюп гана жүрчү да, жолдошумун бир колу кыймылдачу эмес, эч нерсени кармачу эмес. Менин жолдошум бир колду болгондугунан пайдаланып булар уруп өлтүрүп койгон. Бул жерде эч кандай адамдын адилеттүүлүгү жок. Биз окшогон бей бечараны кандай кылып кордоп атышат? Биз окшогондун Кудайга үнү жетеби? Эмнеге менин ушул 8 балам менен ушундай жашоого келтирди? Бизге Кудай жардам береби? Мен ушул сөздү, ушул нерсеге неме кылып атып? Кайрылуу жасайт элем. Садыр Нуркожоев. Менин жолдошум майып болгон. Менин жолдошумду майыптыгынан пайдаланып, Кеңешбек уулу Эламан өлтүрүп койгон. Ошого адилеттүүлүктү карап, менин жолдошум алсыздыгынан пайдаланып ушундай зомбулук калган. Бул жерде бир Эламан урган эмес, апасы Жазгүл аялы Эламан үчөөлө уруп өлтүрүп койгон. Менин жолдошуму ургандыгынан пайдаланып, бизден көрбөсүн, биздин эч кандай күнөөлөбөсүн деп туруп ушул жерге алып келип жаткырып койгон. Мынал кызым, ушул кызым көтөрүп, ушул жерден атасын тургузган моментте оозунан тиштери түшүп, каны түшкөн. Ушул нерсени азыр мынал кызым ушул малга чейин өзүнө жакшы келе албай ушундай стресске кабылып жүрөт. Азыр сүйлөй албаганын себеби да ушул. Демек атасын ошондой абалда көргөн экен да бул кыз, Бул кыз ошондой акыбалда көргөн. Пенденин машина мындай нерсени салбай калсын.
44 жаштагы Тагайбеков Курманбектин өлтүрүүгө 29 жаштагы жигит шектелип, азыркы учурда биринчи станциядагы сот иштери аяктаган. Ал 8 жылга эркинен ажыратылган. Ага 44 жаштагы тургундун туугандары каршы. Дал ошол окуя ушул жерде катталгандыгын азыр айтып берди. Соттун чечими чыгып, кылмышкер дал ушул үйдө жашагандыгы аныкталган. Тилекке каршы телефон менен сүйлөшүүгө, жакындары менен сүйлөшүүгө эч мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок бул үйгө келип такылдаткан менен деле эч кандай пайда жок. Себеби бул үйдө азыр эч ким жашабайт. Кайда кеткендигин кошуналары дагы билбейт. Үйдө эч ким жашабай, башка аймактарга кетип калышкан. Анан окуянын экинчи тарабы болсо сөзсүз түрдө бизге кайрылса болот. Биз ачык аянтча түз беребиз бардык адамга. Biz 13 bir tuğan elek, 13 bir tuğandan en kiçinegi Tagayбеков Курманбек kaza olgun. Ükavuz kişi oldu olup kaza oldu. Biz uşul özümüzü bardık Kırgızstandaki Kırgız eline. Biz okşagan jüregi kuygenderge çetseken dep şimdi demege çıkıp atağız. Uşul ükavuz kişi oldu olup yiğit ölügünde öldürdü. Demek kim geniş bu eleman degen kankor. Men uşul ükam kaltak jep panjaga düştü degende barıp үйделем чыдабай жүгүрүп барсам ükam акыйкат иттин өлүгүндөй кылып салгылаптыр аябай. Мен барганда барып башын кучактап бейласам, эже деди, "Не бул акыбалга келдиң? Кандай алың жетпей калды?" деп кайсам, "Эже деди, мени үчөөлөп кетишти" деди. "Үчөөлөп кетишти. Жеңемин колунда такта бар эле" деди. Анан дагы деле ошондо деле дагы деле неме кылган жокмун, эми тышкы жаратта калтак жепти, тышкы жаратта сакаятта тууган адамыбызда дагы деле эртеге тууган чагы неме каттообуз болот да деп эч бир айыл эшиктекилерге бир неме кылбапмын. Үкам чындыгында ушунчалык калтак жеген аябай эзип салган. Жадагасы үстүнө чыгып тебелептир бул канкорчу. Постек тебелегендей тебелептир. Азыр эми мына жакта сиз сүйлөп койсоңуз, сиз дагы жездес болот окшойсо. Отуруп эле сүйлөшүп оорутасыз. Сүйлөп турушка калдым. Бул мен киргени ben sağa girsem buna azırka aytkan ejesinin büyösü oğlum. Jezde men umanday sırrımı aytsam, tuğandarımı aytkan jokmun. Ayaldığın kılat erkekliğin kılıp ortalıkta çıkıp uruş bol bolsun dep. Umanday sırrımı sizge aytam jezde. Bu şunday oldu. Men içki aparatım püt jezde, men adam bolup çıksam özüm görsetem gününü. Özüme. Ana tuğandar neme olsun dep. Hayalıma da aytkan jokmun dedi. Жегем таякмын жок. Ayalı ne munçalga akvalga gelsem ana ek kan çıkıldı ürüştüm vardığın oşol üreyken menen çıkıp bir koydu onun balası çıkkanın bir bilem ondan başka ben sana gelip yatkanımı bilem de koydu. Bolgon söz oşol. Эми siz içkeri gireveriniz, kıynalıp kalbay. Siz gireveriniz soğa. Экинчи группада эле майып колу менен зор окат кылчу эле, мынандай жүжүрдөй балдары бар эле. Биз ошонусуна күйөөбүз, бир канкордун колунан өлдү. Өзүнүн тергилигине жакшы эле, тың жүрчү эле. Ошо улум, ошону да неме Тастанбек Эшиков эптеп жеткизди улум бизден. Эптеп жеткизди. Тастанбек Эшиков неге? Ол группадагы ошо Көз Азизовунда, ошо бизге боор ушул балага. Майыптардын немеси. Майыптар коомунун жетекчиси ошо. Жетекчиси ошо Тастанга эптеп жеткизи улум. Майып жагынан пайдаланып урганына ошого нааразы. Анан группой урушканда буларчы. Группой да ошо сот карабай койду да. Көпкө уруп анан эшикке чыгарып койгондон кийин анан баласы урду, бир эле балам урду деп атышат да onu укпай атышат. Аялы немеси апасы болуп урушкан. Анан биз сурасак, эмне мындай урдуңар десек, ошо мен урдум эле, мен кылдым да деп ошо баланын апасы өзү ыйлайды. Ака мен ушунда биз баштадык да урду деп ошондой неме кылды да. Ошолорду карабай койгон нааразы да. Анан группада ошо майып баланы урганга азыраак неме болуп калды да. Ошого нааразы. Az берип коюшту. Az берип койгондон нааразы болдуңар. Нааразыбыз биз. Нааразыбыз. Булар группой urmuş. 44 yaşta эле. Bunu ушул апасы, аялы, баласы үчөөлөп группой урушкан. Анан уруп
баратан сыртына чыгарып таштап коюшкан, көмүрөсүнөн жарым саат ашык жаткан. Ошону сот эске албай, майыптыгын эске албай, срогун аз берип койду. Жазасын. Кайсыл сот карады буну? Экинчи группадагы майып эле. Соттун атын айтылы. Күлчө карады, Ош карады. Соту. Алай райондук соту карады, Фамилияларынан бир айтып тургула. Фамилияларын ким? Касымов деген сот. Касымов деген сот. Сол карады. Адилеттүү карабай калуу деп ойлойсуз. Буга эмне себеп болду деп ойлоп атасыздар? Сөзүбүз такыр тыңшаган жок. Буларга үстүртөн бирөө көрсөтмө берди да. Көрсөтмө бердиби же акча роль ойнодубу? Акча да роль ойноду. Үстүртөн көрсөтмө берди. Россияда кыздары акча сурап жүрөт экен да, ошо жака жөнөтүп түшкөн. Кайрымдуулук кылып жүрөтмүш. Акча чогултуп булар акча менен да. Бир күнү акам ушундай соттолуп атат. Ол бала өзү эле өлгөн эле күнөөнү акама коюп атат деп ошо кайрымдуулук сурап жүрөт экен. Ушул жака берет да ошо акчаларды чогултуп келип. Элден кайрымдуулук кылып акча сурап. Россиядагы балдардан, кыргыз балдардан кайрымдуулук. Сотко акча керек болуп атат, акабызды чыгарганга деп кайрымдуулук сурап да. Мен ушуде жашайм. Мен келип ушул барганда, кечке мал барганда баласы бирдеме наша чеккен же болбосо арак ичкен. Мени дагы жакалайын дегенде апасы ажыратып койгон. Колундагы. Сот адилеттүү четкен жок буну. Жазасын алсын.